Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Тори шоу программасынын коногу бар, ал ырчы аткаруучу, кылгыякчы Залина Касымова. Кош келипсиз. Элге эфир аркылуу болсо дагы майрам тартуулоо үчүн сизди чакырып отурам. Атайын кылгыяк менен болгондо да. Негизи башка иш-чараларга деле сизди кылгыяк менен чакырат болуш керек көбүнчөсүчү. Ооба, сөзсүз түрдө. Тойлордо деле кылгыяксыз элестете албайт болуш керек, э? Сөзсүз түрдө. Акыркы учурда 1-2 ыр гана жаздырдым. Бирок албетте эң алгач мени көргөндө эле, кыякты көргөндө элестетишет да адамдар чанан. Бул менче жакшы нерсе. Баягы кыяктын дагы биздин өлкөбүздө жакшы бир орду бар да. Анын ичинде менин дагы ордум бар дегендей, себеби кыякты ошол деңгээлге жеткирип, азыркы деңгээлге Кудайга шүгүр. Көптөгөн иш-чараларга, той топур, жакшылыктарга деле кыяк менен чакырышат. Анан албетте ошол учурда, акыркы учурда ырды дагы сураныччу болду да. Ырдаган менен кылгыякта ойногондун айырмасы бар бекен? Бар. Менин оюмча бар. Ырдын өзүнүн жолу бар, орду бар. Бирок кылгыяк мен үчүн, менин жан дүйнөмдө өтө чоң орунду ээлейт да. Ырчылыкты мен өзүмдү ырчы деп айтпаймын, себеби бул мага жаккан гана хобби катары десем болот да. Себеби кылгыякты мен ушу кичинекей кезимден баштап, 9 жашыман баштап окудум. Менин кесибим бул. Ошончо баягы канча жыл бою окуп, ошонун артынан түшүп, билим алып, бүгүнкү күнү ушул кылгыяк менен мен да иштеп келе жатам, кесибим боюнчачы. Бул албетте менин жан дүйнөмдө өтө чоң орунду ээлейт. Ал эми ырчылык болсо, ырчылар азыр көп. Азыр деген ким кааласа, кимдин акчасы болсо деп коет азыркы күнүчү. Ырчы болуп жатышат. Ырчылыкта ал жактан да сөзсүз түрдө билим алыш керек деп ойлойм да. Эми азыркы күнү бир аз жеңил болуп кетпедиби? Ким кааласа эле той топурга 1-2 ыр жаздырып алып, анан ырчы болуп, өздөрүн аябай жылдыз сезип дегендечи. Бирок негизи түпкү тамырын караганда бул дагы өтө чоң иш, өтө чоң кесип, муну да окуш керек, мындан да билим алыш керек дегендейчи. Анан бирок менин жан дүйнөмдө негизи кылгыяк биринчи орунда. Эми азыр эле айтып калдыңыз, акчасы барлардын баары эле ыр жаздырып ырдап атат депчи. Бирок акчасы барлардын баардыгы эле кылгыякта ойнай албайт болуш керек менимче, үйрөнүп кете албайт. Ооба, жана да айтып келатпадым беле, ырчы көп, кылгыякчылар болсо саналуу эле. Эгер кааласа, баягы, эгер оңой болсо, менин оюмчачы, эгер кылгыякта ойноо оңой болсо, менимче ар бир экинчи адам деле ойноп кете бермек да. Бул өнөрдүн дагы өтө чоң татаал жолу бар да. Себеби көп адамдар ойнобойт, эмнеге дегенде өтө татаал. Эң биринчиден бизде музыкалык тил менен абсолютный слух деп коет да. Ошондой болуш керек, себеби бул жерде өзүңүз көргөндөй белгилеп койгонго дагы болбойт. Мисалы, кээ бир аспаптарды чийип коет эмеспи? Чийип, анан бул жерде бассаң ля чыгат, бул жерде бассаң си, анан до деп ошентип үйрөтөт да. Эң алгач үйрөткөндөчү бул жерде, бул аспапта андай шарт жок. Чийип коюп бул жерде бассаң бул нота чыгат дегендей жок, себеби өзүңүз көрүп тургандай ортосу, көрдүңүзбү, аралыгы мойну менен кылдын аралыгы абдан чоң. Анан биз деген кылга эле басабыз. Бул жака жетпейт кол, ошол себептен белгилеген күндө дагы ал нерсени туура чыкпайт да. Анан бул жерде эң биринчи угуу сезими күчтүү болуш керек. Көптөгөн кызыгып үйрөнүп келем дегендер бар. Азыркы учурда Бибисара Бишеналиева атындагы музыкалык мамлекеттик университетте иштеп жатам. Анан ал жерде дагы бар, чынында кызыгып үйрөнөбүз дегендер. Андан тышкары деле соц тармактарга чыгып жазгандар, сурагандар, чалгандар бар. Бирок ошол эле учурда баары тең үйрөнүп кете албайт бул аспапта. Келип кызыккандар болот, үйрөнүп, 1-2 баштайт, анан кыйынчылыгын көрүп баштаганда анан таштап кетет. Андан көрө мен ырчы болом, жеңилирээк башка нерсеге өтөйүн дегендер да болот да. Бул эмнеге айтып жатам? Бул өтө оңой аспап эмес, ошол себептен менимче ойногондор аз болуш керек. 16 жыл болду. Бул дал ушул аспап менен колумда жүргөн 16 жыл болуптур. Ал эми жалпысынан алганда 20 жылдан ашык ушул аспапты изилдеп, үйрөнүп
келе жатам десем болот. Мойну деп коет, мойну, кулактары, кылы, эки кыл бар, эки кылы өзүңүз байкасаңыз керек, бул жылкынын куйругунан болгондо дагы гүлүк аттыкы деп айтылат да негизичи. Ошондой болсо баягы ошол гүлүк аттын деми күчү дагы ошол кылгыяк тартып жатканда күүлөрүнө ошол берилет деп. Ушундай жакшы сөздөр бар да. Анан төөнүн териси бышык болот дейт. Чапталган бул, Муну дагы абдан көп тазалап, өзүнүн эми усталарыбыз бар да, атайын жасаган. Ошо абдан бир топ эмеден өтүп анан кийин жасалат экен да, мынтип чаптап коюшат экен бул жагына. Анан чарасы ортосу бош болот, көңдөй. Үйүн ошол жактан чыгат. Ооба, ушул жерден чыгат. Өрүктөн чабылат. Негизи ар кандай жасап ошо жыгач өрүктөн, ошондой эле жаңгактан, дагы башка жыгачтардан чаап жүрүшөт. Бирок эң мыктысы деп өрүктөн деп айтышат да. Мындай бул кылыякты алганга чейин мындан кийин дагы бир топ кылыякты алдым. Сатып алдым, өзүмдө үйдө бар азыркы учурда, бирок эң жакканы ушул аспап болду да. Баягы мен экөөбүз бирибиздин тилибизди абдан жакшы таанып билип калыптырбыз. Мага өтө ыңгайлуу. Кылыяктын дагы бир жакшы мындай оорураак жери, мисалы үчүн 10 кыяк чабылса, бир эле ошо мыкты уста чапса, 10 кыяк чапса, ошо 10 ичинен бир эки-үчөө эле эң мыкты болушу мүмкүн да. Бул дагы ушу жыгачтан болобу, айтор эмнеден болот билбейм, бирок ошондой чыгып калат да. Бул менин колумдагы кылыяк ошол эң баягы мыктылардын бири деп мактана кетсем болот. Мактангандай эле бар, себеби буну дагы оңой усталар жасап алса керек. Ушул кылгыякка чет жакка чыгып каласыз, кылгыякка кызыккандар көп болсо керек менимче. Эми бул эки эле кыл экен, кантип үн чыгарасыңар, кантип музыка чыгарасыңар дегендер барбы? Сөзсүз түрдө. Мисалы, кылыякка өзүбүздүн деле эл кызыгат. Кээ бирөө кыргыздардан деле кармап көрө электер көп да. Мен деле кармап көрө элекмин да, мисалы, бисмилля деп. Мисалы, өтө кызык да, анан кийин өзүңүз байкап үн чыгарып көрсөңүз эгер өзүңүз үчүн, мындан үн добуш чыгаруу да өтө татаал. Канакей? Татаал болот, кантип кармайт туурасы? Мындай болот. Колдун үстүндө туруш керек, Эң алгач эле биз баягы үйрөткөндө добуш чыгаруу менен үйрөтөбүз да, дароо эле алып кармап кетпей, ойноп кетпестен. Эмнеге меники катуу чыкпай атат? Ошондой болот да. Мындан сиздеркинен катуу чыгып атат го. Ошондой үн чыгып калат да башындачы. Мындай караганда баладай экен, балаңыздай көрөсүзбү? Баягы баланы колго алганда ушундай сезим болот го? Ооба, сөзсүз түрдө эми бул аспапта өтө ойнош татаал да. Мисалы, сиз деле азыр өзүңүз чыгардыңыз, кандай үн чыкты, Үн деле чыккан жок да. Көбү эң башында үйрөнгөндө үн чыгара албайт да, мындан добуш чыгаруу, ошол менен эле мисалы 1-2 ай отурса болот. Ошол добушун чыгарыш үчүн эле баягы сабак өткөндө ошол эң алгач. Анан кийин бул бара-бара тапталып отуруп, канчалык көп ойноп, ошонун үстүнөн изилдеп, изденип отуруп, анан кийин өзү чыгат да. Мисалы, ошол эле сиз тарткан жерден эле тарттым, бирок үн чыгып атат. Башка үн да, мисалы үчүнчү. Бул кылыяктын дагы мындай билинбеген менен өтө мындай назик аспап да, назик, ошол эле учурда орусча айтканда мындай капризный аспап да. Себеби ар бир ушул жердеги мисалы акустикасына, ошондой эле эмне деп коет, аба ырайына, бул жерде кандай нымдуу болобу, ысык болобу, ошо ар бир барган жерине ыңгайлашып, анан кийин добуш чыгарат да. Ошол себептен ар бир ойноо тартаардын алдында, күү тартаардын ойноордун алдында жакшылап күүлөп алыш керек да.
Браво. Өзү тепкидей болгону менен чоң музыкаларды ойнойт экен да? Сөз түрдө. Сиз жана да суроо берип калбадыңызбы? Чет жакта кандай кабыл алат деп жана мен башына айтып келаткам, кыргыздар өзүбүз эле бир топ таң калабыз. Чет жакта, чет өлкөлөрдө андан дагы бир 10 эсе ооздорун ачып калса керек. Ооздорун ачат да, себеби азыр өзүңүз да таң калгандай, эки эле кыл болгондо дагы бул жылкынын кадимки эле куйругу да, бул биз жылкынын атын минип эле жүрөбүз го. Ошонун эле куйругун алып бул жака тагып, бирок ушундай оондорду аткарып келсе болот да. Анан ошол жагынан алар абдан таң калат, көптөгөн концерттерде угуп, анан бүткөндөн кийин концертти аяктаганда аягында келип кызыгып, интервью алып, ошондо учурда аспаптарды кармап көрүп, ушундай болот эмеспи? Анан сөз түрдө келип, кармап көрүп, бул эмнеден жасалат, ошол жагына кызыгат. Анан дагы кызыккан жери бул жерде көп мындай тембрине кызыгышат да, үнүнө. Анан мисал келтиргим келип жатат. Мисалы үчүн деген сыяктуучу. Ушундай үндөр, күйлөр бар да. Аткарып берсем абдан таң калышат. Бул жерде эки эле кыл болгону менен ар бир кылда бир 60-70 даана бар да, кылчы. Ошонун баарын бириктиргенде анан ушундай керемет добуштар чыгат десек болот да. Деген сыяктуучу. Керемет. Бул эми мисал да сиздерге. Кылдары үзүлүп кеткен учурлар болгонбу ойноп атып? Үзүлөт, бирок эми үзүлгөндө баардыгы айтылат. Бир эле кылы. 60-70 болгондуктан билинбейт да, үзүлөт сөз түрдө. Мынакей байкасаңыздар, астында бар, үзүлүп азая берет. Анан бир убагы келгенде, бир топ азайып баштаганда үнүнө дагы таасир берет да, анан алмаштырабыз. Мына жакында эле Москва жергесинде кыргыз орус эр шаркак жыл деп жарыяланганда концерт берип келдиңиздер. Ошондо дагы ушул кылыяңыз алып барыпсызбы? Же башка кыяк менен барсыз? Ал жака башка кыяк менен бардым. Кыяктын дагы бир түрү бар. Аны бүгүн алып келе алган жокмун, тилекке каршы. Прима кыяк деп коет, ал скрипкага окшош да. Ал жерде 4 кыл, кылдары мындай эмес, ал берки скрипичныйга окшош да, скрипканыкына окшош, зым болот да. Кылдары. Анан ал жерде үнү дагы ошондой берилет, добушу мындан такыр башка, жазалышы башка. Ошо скрипкага эле окшош, бирок мындай кармап ойнойбуз, скрипканын репертуарынан чыгармаларды алып аткарабыз. Москвага абдан жакшы барып келдик. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, кандай абдан чоң масштабдуу концерт болду. Президенттерибиздин катышуусу менен. Ал жерге мен Бишкек шаардык мэриясынын оркестри менен бардым. Оркестр менен барып, ага чейин концертке чейин 1-2 ай даярдандык бул жактан. Күндө даярданып, ошол концертке күндө прогон кылып, башынан аягына чейин бул жактан концерттин баарын даярдап, анан кийин ал жака алып барып, бирок абдан жакшы деңгээлде өттү десем болот. Эми эки өлкөнүн президентинин алдында өзүңдүн кесибиңдин аркасынан ушундай кызмат өтөп жаткан бул бир чети сыймык, бир чети ошол эле учурда толкундануу болсо керек да. Сөз түрдө. Анткени мен өзүм сыймыктанам, себеби ушул кесип менен, өзүм кесибим менен, мисалы концерттерди барып берип жүрөбүз, канча деген жакшы жерлерге бардык, жакшы өлкөлөргө бардык. Мунун баардыгы тең. Бул өнөрдүн арты менен десем болот да, ошол аспаптын, өнөрдүн арты менен көптөгөн мамлекеттерге барып, жөн эле барып эс алып келбестен, ошол жерде өнөрүбүздү тартуу кылып келебиз. Бул сөзсүз түрдө сыймык болот. Ошол учурда абдан чоң толкундануу, анан эң чоң жоопкерчилик болот да, себеби биз мисалы үчүн баргандар аз эле болот. Анан ал жерде кыргыз деп, мисалы биз концертке чыксак, кыргыз деп бизди элестетет да. Кыргыздар ушундай болот экен депчи. Анткени көптөгөн мамлекеттерде эми биздин коңшу мамлекеттерибиз билет Кыргызстанды, бирок алыс жакта көп биле бербейт да. Буга чейин көп биле берчү эмес, эми азыр дагы кичине билип келе атышат негизи убагы менен. Бирок ошол айтайын дегеним, мисалы башка Европага барып, канча деген шаарларына, өлкөлөрүнө барасың, анан кыргыздын атынан ойнойсуң да,
баягы күү аткарып чыкканда алар кыргыз деп бизди элестетти. Ошол себептен бул жерде өтө чоң жоопкерчилик баягы кыргыздардын атынан чыгып жаткандыктан ошол бийик деңгээлди көрсөтүп, өзүң баардык жагынан алып жүргөн жагынан күү аткаруу жактан, бүт жактан баягы бийик деңгээлди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе азыр ошо классикалык чыгармалардын бири болуп айланып калган Саид Бекмуратовдун Топчулка деген ошо кыяктын өзүнүн баягы күүлөрүн да булчу илгертен келаткан күүлөрдүн бирин аткарып берейин. Буга чейин оондорду аткарып бердим. Анан азыр сөзсүз түрдө өзүм дагы кыяктын күүлөрүн аткарып берейин. Браво. Билишимче сиздин атаңыз дагы чыгармачыл инсан. Кылгыякта ойноп калышыңыздын себеби ошол атаңыз түрткү болду же өзүңүздүн тандооңуз беле? Мен ойлойм ата-энемдин да бул жерде салымы бар. Салымы бар, сөзсүз түрдө. Себеби кичинекей кезиңде мен 9 жашында бардым деп атпаймынбы? Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык мектепке баргам. Ал жерге мен жөн эле барып калган жокмун. Эми 9 жашында эч нерсе деле билбейсиң да, ал кезде баласың. Биринчи 7 жаштан баштап орто мектепте окудум. Бишкектеги эле 73-чү орто мектепте окуп, бирок ошол учурда атамдан үйдөн комуз үйрөнчүмүн да, атам комуз чырдайт да. Бүгүнкү күнү бир аз башка кесип менен кеткен. Бирок чыгармачылыкты абдан баалайт, баягы чыгармачылыкты түшүнгөн инсан да. Ошол себептен мени бүгүнкү күнгө чейин колдоп келишет. Анан мен ата-энемдин дагы жол көрсөткөн чоң ушул жерде салымы бар да. Анткени кичинекей кезиңде билбей башка жака кетсең деле бала ой берет да. Бирок мен ойлойм ата-эненин бул жерде өтө чоң салымы бар. Себеби баланын шыгына карап туруп анан направление берет да. Ошол сыяктуу мага жакшы направление беришкен. Мен бүгүнкү күнү ыраазы болом да, абдан ыраазычылыгымды айтам. Себеби
кээ бирөө бар го башка жолду тандап кетип же болбосо ата энеси кыйнап туруп берип коет. Мисалы ара жолдо архитектор болсо мен архитектор, баламда ошондой болуш керек. Дагы бир башка кесип инженер болсо мен балам инженер болот, бирок балким баласы ырчы болгусу келет Ошол сыяктуу баягы өкүнгөндөр көп да. Мен бүгүнкү күнү өкүнбөйм. Мен бүгүнкү күнү тескерисинче абдан кубанам да, анткени ата энем ошо учурунда байкап калган да. Анан 18ге чыгып же 20га чыгып байкабастан именно ошо кичинекей кезде байкап, атайын ошондой музыкалык мектепке профессионал болсун деп ошол кичинекей кезимден бери ошо окутканына мен абдан кубанам. Уулуңуз менен кызыңыз дагы музыкалык аспапта кол ойнотобу? Себеби кантсе дагы атасы, апасы чыгармачыл инсандар эмеспи? Жакшы суроо, бул суроону көбү беришет да. Мен кызымды 1-класстан ташыдым. Ташыдым дегеним 2 мектепке алып барып жүрдүм да. 1 мектеби жөн эле гимназия мектепте окуду. Ошол эле учурда ошо мен окуган Мукаш Абдрайымов атындагы мектепке ташыдым скрипкага. Бирок мен ойлоп койдум да, кызым өтө жакын, чынында чыгармачылыкка абдан жакын, ырдайм дейт, ырчы болом дейт. Анан ошол эгер боло турган болсоң, баягы кичинекей кезиңен баштап ойлойм да, ар бир кесипти баягы кичинекей кезинен направление бериш керек, туура бериш керек да. Анан биздикилер чоңойгондо эле анан эс тартып, баягы 18-20га чыккандан мен ким болом деп баштайбыз го. Бул нерсе туура эмес да, менин оюмча. Ар бир кесипти бала кезинен тарбиялаш керек деп ойлойм. Ошол себептен бергем. Бирок кызым бир аз кыйналып калды да, баягы кичирээк болуп. Эки жактачы. Эки мектепте окуганга бир аз чайналып калат экен. Ошол себептен музыкалык жактан чыгарып койдум да. Анын үстүнө баягы кыз кишиге бул жол өтө татаал болот экен. Эркекке салыштырмалуучу. Ошол себептен кызымды ошол жолдон өзүм да мындай сактагым келди десем болот да. Эми сактагым дегеним ошол татаал жолдон өтпөй эле андан көрө башка кесиптин ээси болсо, менимче кыз кишиге ошол жеңил болот да. Анткени чыгармачылык билесиз, өтө татаал да. Бул жерде издениш керек, дайым тынбай эмгек, анан кийин кандай жактарга урулуп согулат. Эми ошол учурда дагы жакшы жагы абдан көп, бирок ошол жакшы нерсеге жетиш үчүн өтө жолу татаал да. Анан кыз кишиге менимче бир аз кыйыныраак болуп калат. Ошол себептен окутуп көрдүм. Окудук, бир 2 жыл окудук. Анан чайналып баштаганда бир эле жагымда окусунчу азырынча деп койдум да. Уулуңузчу? Уулум азыр мектепке бара элек. Бара элек. Музыкага кызыкпайт азырынча? Музыкага жөндөмү абдан жакшы. Бирок азыр 100% айтат, мен болбойм. Мен музыкант болбойм дейт. Ошол себептен аны мен берген жокмун. Бирок үйдөн өзү ырталашып, ырдап, аспаптарды талашып ойноп калат. Бирок мисалы эл келгенде ырдап берчи, үнү сонун, эмечи ушунчалык баягы ачык, сонун да. Абсолютный слух, айтып атпаймынбы, абсолютный слух экөө тең. Туугасы. Анан бирок балам бирөөлөр келгенде, мисалы туугандар, достор келгенде ырдап берчи десем, жок дейт, ырдабайм. Ал өзү үчүн гана. Ошол себептен мен аны кыйнабайм. Эми азыр бала бакчада эле, бирок музыка жагына барат деп мен аны ойлобойм да. Анын башка жакшы жөндөмдөрү бар. Эркек сырткы, аял ички дүйнөсү менен күчтүү деп коет го. Мисалы сиз үйдө аялдын сыртта эркектин оокатын кылып жүрөсүз, чарчаган жоксузбу? Эми чарчайсың, албетте. Эми аял зат болгондон кийин бирок башка түшсө байтал жорго деп коет эмеспи? Баарына көнөт экенсиң да. Көнөсүң, эми мен аябай чарчадым деп айтпаймын. Кээде болот, чынында чарчайсың да, андан көрө өзүм үйдө бир оокатым жасап жүрө берсем деп ойлойсуң, бирок бул ар бир нерсени башыңа түштү, оокатын кылышың керек да. Анан кийин мен чарчадым деп эле жатып алганда болбойт. Сөзсүз түрдө эми мага мисалы үчүн ата энем, бир туугандарым, балдарым дайыма дем күч берет да. Мен ошол себептен мындай морально чарчайсың, бирок ал нерсени билдирбейсиң. Бирок кандай десем, бул нерсенин да жакшы жактары бар да. Бул нерсе сени бышырат экен. Бул дагы мен оюмча бир сыноо болуш керек деп ойлойм да. Ошол сыноодон
жакшы чыгышың керек, сыноону көтөрө билишиң керек. Эгер көтөрүп ошол нерседен чыксаң, өтө жакшы ар жагында сыйлыгы бар деп ойлойм да. Ошол сыйлыгына жеттиңизби? Эми сыйлыгы бул менин балдарымдын келечеги. Алардын мисалы жакшы инсан болуп чыгышы, аларга жакшы тарбия берип, анан учуру келгенде мен дагы ошол эс алам деп ойлойм да. Эми азыр биз жашпыз да, азыр биз иштешибиз керек. Анан мен аял затымын деп эле өзүңдү чектей бергенде да болбойт да. Эми сөзсүз түрдө өзүң аял заты болгондуктан бир аялдык аялга тиешелүү бир касиеттерин кармап калышың керек. Бирок жашоо ошол экен да, жашоого күрөшүшүң керек, өзүңө керектүү нерсени алышың керек дегендейчи. Анан бирок ошол эле учурда баягы балдарга туура тарбия берип, ошолордун баягы келечеги үчүн иштешиң керек деп ойлойм да. Анан ошондо кийин бир 50-60 жашка чыкканда ошолордун үзүрүн көрүп, жакшылыгын көрүп отурган бул менимче ошол өтө чоң сыйлык болот. Кыздын чырагы 40 коет. Эми кайрадан турмуш куруп, кайрадан үй бүлө курганга даярсызбы? Ошол жагы бир аз кыйыныраак болот экен да аял кишиге, анткени же мен үчүнбү, мисалы мен балдарымды көбүрөөк ойлойм да. Кандай кабыл алат деп, Кандай кабыл алат, анан көбүрөөк көңүлүмдү балдарга бурганга аракет кылам да. Көбүрөөк көңүлүм балдарга бурулат экен. Ошол себептен эми башка киши кандай ата болуп берет, мисалы ошол эле учурда баягы чоң суроо жаралат да. Эми бирок мен эчтеке деп айта албайм азыркы учурда. Мунун баарына баягы убакыт көрсөтөт. Убакыт дарылайт, убакыт көрсөтөт. Баарына ошол учурда баягы күбө болобуз деп ойлойм да. Негизи кандай мырзалар жагат сизге? Көңүлүңүзгө? Туруктуу. Негизи мырза, жалпысынан айтсамчы, мырза жоопкерчиликтүү болуш керек. Жоопкерчиликтүү? Эң биринчи, менин оюмда. Жоопкерчиликтүү болуш керек, туруктуу болуш керек. Айткан сөзүн аткарган, баягы мырзалык ушундай сапаттар болуш керек да. Эми бүгүнкү күндө ар кандай баягы мырзалар дагы ар кандай болуп баратат. Кыздар эми азыркы жашоодо бүт өзгөрүп атпайбы? Көңүлүңө толбойт экен да, анткени эми толбойт деген кандай? Мен баягы көңүлүм баардыгы тең балдарымда болот экен да. Анан ошол коркуп эле, анан баягы кандай болуп калат деп мындай коркот экенсиң да ал нерсегечи. Демек колуңузду сурагандар болгон? Болгон. Эми болгон, бирок убакыт көрсөтөт, мен эчтеке деп азыр мындай конкреттүү түрдө эч нерсе даяр эмесмин да. Даяр эмесмин. Себеби эң азыркы менин учурумда баягы биринчи планда менин балдарым турат. Ошолорду окутуп, жайлантып, бир жакшы тарбия берип, анан кийинкини дагы көрө жатарбыз. Буйруганы болот деп ойлойм да. Залина айым, биздин эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калыптыр. Аю холдинг компаниясынан ушундай сизге сулсундук чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен колдонуп ичип койсоңуз болот. Ой, оор экен. Ой, точно. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде кылгыякчы ырчы, таланттуу айым Залина Касымова эфирде болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.